Баткен районунун Аксай айыл аймагында 17 майда кыргыз-тажик чек арасында эки өлкөнүн жарандарын кармап алган окуя катталды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев маалымдады. Аксай айылында Тажикстандын 3 жаранын Кыргызстандын аймагындагы жолдо бара жатканда биздин атуулдар кармап алышыптыр. Ошол эле мезгилде тажик тараптагы Тамдыктан Ворук менен келе жаткан Кыргызстандын 3 жаранын кармап алышты. Окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болду. Укук коргоо органдары жана чек арачы бар ошол жерде иштеп жатышат. Жарандарды чек арачы бар кармаганбы же жергиликтүү айылдын элиби, кайсы документтердин негизинде кармап турушат? Ушул суроолордун баарын териштирип жатабыз. Аксай айыл өкмөт башчысы Эркин Жолчиев да бул кабарды Азаттыкка ырастап, кыргызстандык жарандар Тамдыктан жайлоого Портер өлкөсүндөгү жүк ташуучу унаа менен баратканда тажикстандыктар кармаганын айтты. Тажикстандын Исвара районундагы тартип коргоо кызматкери эки тараптан кишилер кармалып турганын Азади радиосуна ырастады. Анын айтымында 17 майда эртең менен Кожайло-Ворук жолу аркылуу бараткан эки тажик жараны Кыргыз айылында кармалган жана аларды бошотуу үчүн барган тажикстандык бир коопсуздук кызматкери да кармалган. Аны улай Воруктагы укук коргоо кызматкери анклавдан өтүп бара жаткан кыргызстандык эки айдоочуну автоунаасы менен кармашкан. Кыргыз-тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелдеги жана 1 майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180ден ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда 100дөн ашык жеке турак жай кыйрап, өрттөлүп, мектеп, бала бакча жана чек ара бекети сыяктуу мекемелер аткыланып кыйраган. Аймактагы 58 миңге чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий жарыяланды. 15 миңге чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылды. Сооди облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым-жартылай жабыркаганы маалымдалды. Маалымат булагы Азаттык.